Алматыда 6-шы эл аралык бастау кинофестивали өз көшөгөсүн ачты. 4 күнгө созула турган сынак студенттик жана дебюттук тасмаларга арналат. Быйыл кызалтка айланган иш-чара Бастау Шортс эл аралык сынак программасы кошулду. Анда дүйнөнүн 28 өлкөсүнүн кыска метраждуу, документалдык жана анимациялык дебюттук чыгармалар көрсөтүлөт. Бул сынакка катышуу үчүн Түркия, Иран, Гонконг, Италия, Сербия, Нидерланды, Мексика, Польша жана башка өлкөлөрдөн 500гө жакын билдирме келип түшкөн. Ал эми жаш киночулардын профессионалдык эмгектерине кесипкөй адистер баа берет. Ошондой эле фестивалдын алкагында жаш режиссерлорго арналган Алматы Фильм Лаб чеберканасы экинчи жолу уюштурулат. Сынак 5 айнын 14-нө чейин уланат. Казак киносунун Жалпысынан казак киносунун дарамети өтө жогору. Коомдо көйгөйлөр жетиштүү, бирок биздин негизги максатыбыз жаштардын жашоого болгон мамилесин, ниетин, камкордугун, алардын көз карашын бүт аудиторияга көрсөтүп жеткирүү. биздин негизги максатыбыз. У нас состоится мастер-класс от Берлин сынагынын гран-приси Алтын аю сыйлыгынын ээси режиссер Анастасия Вебердин мастер-классы болот. Ал жаш кино адистерине чет өлкөдөгү кино фондторго туура арыздарды берүү жана өз долбоорлоруна каражат тартуунун оош кыйыштарын үйрөтүп, эл аралык сынактарга жана изилдөөлөргө катышуу үчүн коюлган негизги талаптар жөнүндө айтып берет. Башкача айтканда кино өндүрүшүнүн каармандары пайдалуу кеңештер менен бөлүшүшөт. Тыңдоочулар мунун баарын эске алат деп үмүттөнөбүз. наши ребята примут это на заметку.